Камчы Көлбаевка ачык каршы чыккан Кыргызстанда алгач мен болгом. Муну эчиңер калтыра албайсыңар. Интернет жайнап турат. Далилдери, фактылары. Ачык каршы чыккам. Мен деген радиода койсо Аллахка каршы чыккам. Аллахтын шарияты үчүн. Анан мага ашыктанган Садыр Жапаров менен Калчыбек Ташиев. Ошо мен чыккандан 3 жылдан кийин анын көзүн тазалап салышты. Спецназ өтүп көзүн тазалашты. Анткени көздөрү жетти. Кыргызстандын өнүгүүсүнө ушул чорнойлар, Көлбаевдер тоскоолуп аткан көздөрү жетти. Көзүн тазалап андан кутулушту. Ошо менен Кыргызстан өнүгүп кетти, действительно. Берде болсо муну эч ким калтырбай албайсыңар. Эң биринчи мен каршы чыккам. Язда эле каршымын. Ушу Камчы Көлбаевдин элита саналган аферист мошенниктерине каршы күрөшүп келатам. Ишмердин уланып атат менен токтогон жок. Бир калты кетип баратам. Мен айтайын дегеним эме болот. Мына шайлоо өнөктүгү башталбадыбы? Шайлоо өнөктүгү башталган. Тобо кимдер гана менен фотографияга түшпөгөн. Кече жакында Кудрет Тайчабаров дегени чабылды. Аны менен түшкөн экен, өзүн карасаң Бишкек сезде иштеген экен. Фонд развития иштеген экен. Ашмалтайлардын баары жине берет, азыркы бийликте бир кызды. Ашмалтайлардын баары жине берген да. Мисалы Атамбайчыл Назгүл Мамытова эмнеге Ысык көл телевидениесине алып барып жеткилик этип койду. Бул Атамбаевчы да явный эле. Аяна чейин ошомен жүргөн, митингдеринде жүргөн. Дагы эме деген бар. Эме деген бар, ким эле? Атына шүкүр. Адилет Калуулук деген бар. Өзү кызарттык. Убагында мага каршы катыш деген бул Садыр Жапаровка катуу каршы деген. Адилет Калуулук деген убагында Атамбаевдин аяна чейин оң колу болду. Садыр Жапаровка каршы деген. Жамандап элечи. Блогер сөрөй болчу окшойт эти 10 жыл мурда. Мени жамандабатчы. Анан муну болсо какой-то нарын алып барып бир жаштардын бир чоң комитетин жетекчи кылып койду. Бул бийликтин эмне болгон Ашмалтай мындай саясаты да. Атамбаевчыларды мадап келе жинай береби? Дагы бир Атамбаевчы Сапар Исаковдун досу Эдуард Куатов деген бар. Анысы болсо тоже Көлбаев менен фотографияга түшкөн. Буганда болуп катканда. Ага да чара көргүлөрүнө каршы. Эмнеге Кудрет Тайчабаров алып кетет да алып калыш керек. Эдуард Куатов деген альпинист бар го. Кичине Ашмалтай саясатты токтотуп ушундай эме болсоңор кичине. Дос кийим, душман кийим, кече куйту кийим арамыздар. Мисалы убагында эмне бизди Атамбаев бийликтин четине жолотту эле. Жолоткон эмес тура, баарыбызды каматып көзсү тазалап жок кылган убагында. Анан кандай эле бул Атамбаевчылар бүгүн жырап калат. Эми мен айтмакчым ошол. Так. Эмне үчүн Эдуард Куатов деген ошентип Көлбаевдин жанына кучакташып сүрөткө түшкөн эме пастан эле карасаң эле бир орден алып аткан болот, медаль алып аткан болот, сыйлык алып аткан болот. Кана коомдун адилеттүүлүгү кана, Кыргызстандын адилеттүүлүгү кана, өкмөттүн адилеттүүлүгү кана. Эмне үчүн Камчы Көлбаевка каршы күрөштү баштап берген деп мага эмне орден, медаль бербейсиздер? Кана адилеттүүлүк? Жок адилеттүүлүк. Орден медалиңер кереги эле жок. Бербей эле койгула. Мага Аллахтын ыраазылыгы жетет. Аллахтын ыраазылыгы келген үчүн ошо ден соолугум чың, иштерим жакшы. Дагы эмнени айтайын демекчимин. Ошол калыс болсо баарына Көлбаев менен сөткө түшүндө камадыңар, барыңа магыланды ошо сөткө түшкөндүн баарын. Эмне бирөө калып кетип, бирөө камалып кетиш керек. Факт. Ага каршы күрөштү мен өзүм баштап бергем. Аны муну эч кимге тана албайсыңар. Так что ушунака